Dalaylar жүрсө жет албай. Eski yıllar aябай жакшы өтөт. Мисалы Ырысбай Абдыкадыр сынырлары, Асанкалы Керимбаев сынырлары, Түгөлбай Казаковдун, Мамажанов сынырлары. Жалында өткөн мезгилди жашаган көзгө елесте. Ошого кызыгыш керек, аракет керек. Үйрөндүм деген адамдарда сөз аккордеон болуш керек. Болуш керек, Sen жоқ, менин ырым жоқ, сенсиз мага жашоо жоқ, дүйнө мага сенсиз караңгы. Гүлгөн сага окшобой, көңүлүң сенден ойгонбой, дүйнө мага сенсиз караңгы. Айткам, жактырып калдым böyle. Эки куплет ыр артынан. Сөз арнап, ырдап берип, шоколад берип, подарок апарып, гүл апарып. Екталдыргандай кегиң бар, томогон сыйрып учабай, торгойдой уям бузабай, эми сен эмне дегиң бар? Сейт Продакшн YouTube каналыбыздын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Адаттагыдай жылдыздар менен, таланттар менен маегибизди улантабыз. Сиздерге суроо салабыз, ар дайым биздин талант маек көрсөтүүбүздөн кимди көргүңүз келет деген. Бул учурда сиздер Каныбек Дайырбек уулун конокко чакырыңыздарчы деген билдирүүнү көбүрөөк жазгансыздар. Андыктан келиңиз. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө дал ушул мырза конокто болмокчу. Маекти көрүңүз жана ошондой эле бизге катталууну, лайк басууну, ошондой эле комментарий калтырууну унутпаңыз. Анда биздин маегибиз башталат. Каныбек Дайырбек уулу, кош келипсиз. Маанайлар жакшыбы? Сон. Өзгөчө көптөн бери көрүнбөй калдыңыз. Кайсы жакта жүрөсүз? Деги көрүнбөйсүз го? Мен Ошто болдум, анан айылга барып, ата-энеме жардам берип, бизде айылда дыйканчылык менен бар, дыйканчылыкка жардам берип, ушинтип айылга барам, Ошко келем, ушинтип эле жүрөм. Тиричилик болду. Тиричилик менен. Жакшы. Каныбек мырза, келиңиз, алгач маектин башында эле бир жакшы чыгарма менен баштап алсак кандай дейсиз? Макул, жакшы болот анда. Анда мен Асанкалы Керимбаев агабыздын Гүл кайыр деген чыгармасын аткарып берейин. Буну жалпы көрүүчүлөр жакшы көрсө керек, билсе керек. Ошолорду аткарып берейин анда. Кабыл алып коюңуздар. Göl sağa baram der, ırıska bütsün çağır der. Oyluğum nemes ekenimin ay, oşondo seni tavam der. Şondu seni tabam demay, Gül kayır seni tabam Görsem da seni min jolu, Göl boylup bastık gün boyu, Kayır senin masumuma, gülümdü iskem bir yolu. Gül kayır senin masumuma, gülümdü iskem bir yolu. Özündü cıttap bir yolu.
Gayet albay Dalaylar жүрсө jet албай Ömürdün barkını geçmeydi Özümdön turan get albay Şaşonun barkını geçmeydi Özünden turan get albay Canından turan get albay Бүгүнгө толгон кечимди Бүгүн кайда кетилди Гүл кайыр гүлүн кош эмин Гүлүңдү үссүм кечиргин Geçirgin gününü bulsun geçirgin Gül kokşoş erkemi boş emin Gülündü üssün geçirgin gününü bulsun geçirgin Азаматсыз эң негизгиси жандуу үн, анан жүрөктөн чыккан музыка жүрөккө жетет. Мен бул жакта болуп туруп азыркы учурда жандуу музыканы укканда өзүнчө бир сезимди болуп кеткенсиң. Ал эми экран ары жагында отурган сиздерге дагы бул жандуу үндүн чыккан музыка бул жетти окшойт негизи. Жүрөгүңүздүн бир жеринде кылына тийди окшойт деген ишенич. Эми Гүлкайыр болду. Гүлкайырларга кийинчерээк токтололу. Ал эми азыр келиңиз. Сөздүн башында айыл жөнүндө бир аз кеп козгодук эле. Бала чагыңыз кайсыл жакта өттү? Ошо токтосоңуз. Мен Жалал Абад областына караштуу Аксы районунун Кызылжар деген айылынан болом. 1993 жылы төрөлүп, ошо 2000 жылы 1-класска баргам. Салибай Шатманов номер 39 Салибай Шатманов орто мектебине 2011 аяктадым. Аяктап, ошо музыкага жакын болгондуктан Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетине тапшырып калдым. Ал жерде Егенберди Талипов деген устатым бар эле. Ошо устатымдан сабак алып, ошол аккордеондон үйрөнүп ошолорго аяктуу. Анан 2016 ал жерде аяктап филармонияда иштеп калдым. Филармонияда иштеп, азыр жеке аткаруучу. Жакшы. Жогоруда ошол сөзүбүзгө аралжы айтып кетели. Маектин сырты айтып калдыңыз өзүңүз. Филармонияда иштеп жаткам, андан кийин бир аз чыгармачылыкка байланыштуу чыгып кеттим деп. Эми себебин бир аз түшүндүрсөңүз. Эмнече себептен чыгып кеттиңиз? Эми карьералык баягы жумушту баштаган экенсиз, мамлекеттик жумушта дегендей. Эми филармониядан чыгышымдын себеби мен эки жака көп чыгам. Негизи Казакстанга, Россияга чейин барып, баягы иштегим жок, канек жок. Анан бир аз айлык маянасы деле бир аз азыраак болгондуктан ошого бир аз чыгышка туура келди. Негизи кыргыз эли тойдун баягы чордонда жүрөбүз дайым эле. Сизди көбүнчө азыркы көрүүчүлөрүбүз деле көрүп калгандыр. Тойдон көбүрөөк көрүп калабыз. Талантыңызды ал жактан көп болобуз. Деги эле университетте бүткөндөн кийин деле сиз клип тартуу, өзүңүзгө жеке ыр чыгаруу мындай ойдо болбоду. Себеби сиздин клиптериңизди мен карап көрсөм, бир да клип жок экен. Эмне себеп? Эмнеге тарта элексиз ушул убакытка чейин? Биз аккордеон менен чыгайлы дедик. Элдин көңүлүнөн, элдин түнөк таап, аккордеон менен чыгайлы дедик. Бирок буюрса ыр жаздырып, клип тартайын деген ойлор жок эмес, бар. Бар, таланттуу, өтө таланттуу инсандар жалкоо келет дейт. Кошуласызбы? Жок, мен өтө эле жалкоо эмесмин. Ошо мен ошто чыгармачылык менен ошто неметип жүрсөм, анан
кээде бош убактымда айылга кетем, сразу айылга барып дыйканчылык кылып, мал кел карап, ушинтип эле эл катары эле жумуш кылып, эл катары ушинтип эки жакта алып кетебиз. Жакшы. Үйдө чыгармачылыкка жакын ким бар мисалы? Чыгармачылыкка жакын мен бир тууган иним да ушул музыкага жакын, ушул музыканы эмнеде окуйт. Анан ата-энем мындай ырдашып турат, жакшы ырдашат. Талантты колдогон эң негизги салары. Ошо мен окуума дагы, ушул кесип тандыганыма дагы ата-энем салымы чоң. Андан жакшы. Ар дайым колдоп турушат. Жакшы. Негизи талант аркылуу дүйнөгө кыдырдым дедиңиз, эми кошуна өлкөлөргө чыгып сиз канча мамлекетке барып келдиңиз? Мен Россияга бардым, Москва, Питерге бардым, Астанага бардым, Алматы, Өзбекстанга барып келдим. Ошо. Кыргыз элинин экинчи эле баягы улуттук аспабы деп деле айтып койсок болчудай болуп калды окшойт. Себеби Рыспай Абдыкадыров атабыз бар, Асанкалы Керимбаев, Токон Эшбаев айта берсе көп кыргыз таланттары жолун жолдоп келе жатасыздар. Анан элдерге көбүнчө сиңимдүү кандай ырларды ырдаса сиңимдүү болот экен, бир мындай өзүңүз деле көрүп калдыңыз да, билип калдыңыз дегендей. Ооба. Элге мындай мен бир жерге барганда негизи кайсылыр элге өтөт, ошол ырларды көбүрөөк мен жаттаганга аракет кылам. Мындай текстине карайм, сөздөрүнө маани берем өтө. Анан оонуна, кайрыктарына мындай билем да кайсылыр элге өтөт. Анан кайсыл жерге барганда кандай ырдаш керек, улуу мундарга ошондой эски ырлар аябай жакшы өтөт. Мисалы Рыспай Абдыкадыровдун ырлары, Асанкалы Керимбаевдин ырлары, Түгөлбай Казаковдун, Мамажановдун ырлары ушундай эски мундарга жакшы өтөт. Анан жаштарга мындай современный бектин ырлары. Ошол жаштардын табити деп калдыңыз. Жаштардын табити менен эсептешесизби? Мисалы, жаштар сураган ырларды ырдап бере бересизби дегенде, алардын табити кандай? Жаштарды сураган ырларын деле ырдап беребиз. Эрлан Андаштын, Мирбек Атабековдун ырларын ырдап беребиз. Жакшы. Бекборовичтин ырларын ырдап беребиз. Анда көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө биз ошол ырлардан суранып калышыбыз мүмкүн. Таланттууларды алып келип эле маек алып бергенде да кээде көрүүчүлөрүбүз тажап кетет. Ырчын ырдатыш керек дегендей төртүгө келгенден кийин эми келиңиз. Жандуу чыгарма дагы да болсо сизден суранабыз. Рахмат. Анда эмесе жалпы көрүүчүлөргө Максат Кулуев агабыздын Теңим бар деген чыгармасын аткарып берейин анда. Капилет калдык кезигин, караштык карек тешигин, көдөндөн жүрөк жарылды, күткөндөй 40 жыл эзели. Эк сулудагандай кебиң бар, теңирим ай кошкон теңим бар, капыстан калдык кезигин, эк тагдыргандай кегиң бар, томогум сыйрып учалбайм, торгойдой уям бузалбайм, эми сен эмне дегиң бар? Соккондой добул кагылдың, чагылган тийбей чабылдың, созулуп барып үзүнгөн зоодогу үндөй жаңырдың. Эк сулудагандай кебиң бар, теңирим ай кошкон теңим бар, капыстан калдык кезигин, эк тагдыргандай кегиң бар, томогум сыйрып учалбайм, торгойдой уям бузалбайм, эми сен эмне дегиң бар? Таштабайм тапкан такамды,
көк кылбайм конгон сакамды, тагдырым ташка алса да таштабайм бала чакамды. Эк сулудагандай кебиң бар, теңирим ай кошкон теңим бар. Капыстан калдык кезигин, эк тагдыргандай кегиң бар. Томогум сыйрыды чабайм, торгойдой уян бузалбайм. Эми сен эмне дегиң бар? Теңирим ай кошкон теңим бар. Баракелде. Демек, теңириңиз кошкон теңиңиз бар. Суроону ушундан баштайлы. Учурда келинчегиңиз бар. Ошол боюнча суроо кайын. Кайсыл жактан, качан, кантип таанышып калдыңыздар эле? Танышканым 2 жыл болгон. Ошо мен көрүп калып, жактырып калып, телефон номерин эптеп таап, анан сөз атып баштаганбыз. Ошентип 2 жылдан кийин турмуш курдуңуздар. сүйлөшүп калдык. Анан декабрдын 6-сында турмуш курдук. Келинчегим өзү Каракулжадан, мен өзүм Аксыдан. Негизи өрчү Аксы менен Каракулжага көпүрө салып. Өрчү өрөсүндө дагы көпүрө салгандай кылып, Өрчү мырзалар сүйүүсүн кантип билдирет экен? Жеңекебизге кандай сүйүүңүздү билдиргенсиз? Ошо айткам, жактырып калдым эле. 2 куплет ыр артынан. Ооба, сөз арнап, ырдап берип, шоколад берип, подарок апарып, гүл апарып. Жакшы. Ошентип көңүлүн таап, көңүлүн алып, Кудайга шүгүр азыр бактылуубуз. Көп эле ага эжелерибизден угуп калдым. Чыгармачыл инсан чыгармачылыкты жараттырыш үчүн сүйүп туруш керек депчи. Кошуласызбы? Сөз түрдө жүрөктү сүйүп жашаш керек. Сүйүп жашаш керек, ооба. Мен сүйүм таптым, билбейм. Жок, эми жашырмайчы сүйүмдү таптым дегенден кийинчи. Бул учурга чейин канча кыз менен сүйлөштүңүз? Жок, сүйлөшпөгөм. Жеңекебиз көрбөй турсуң ошол жерде. Жок, сүйлөшкөн эмесмин. Демек, макул. Жеңекебиз капа болбосун деп калдыңыз окшойт. Негизи эле баягы болочок жарыңызды тандаганга келгенде көбүнчө эмнелерге басым жасап калышат мырзалар? Мамиле, үй бүлөгө кылган мамиле айтор. Сиздин өзүңүздүн жеке көз карашыңыз боюнча жеңекебизди көрдүңүз. Менин болочокто жубайым ушул болот деген сезим кайсыл жерде ойгонду, башталды дегендей. Мен көрүп, мамиле кылып көрдүм, кандай экенин, характерин билдим. Характери аябай жакшы экен, мындай жумушка барат, үйгө келет, анан мындай бейчекке баспайт экен. Ошондон карап мындай жакшы мамиле кылганынан байкап, ушинтип жакшы кыз экен, анан ошентип сүйлөшүп калганбыз, аракет кылып, таанышып. Учурда мисалы сизди аткаруучу ырчы деп тааныштырдык, бирок өзүңүз дагы айтып калдыңыз, мисалы ырларга көбүрөөк маани берем, обонуна, ырдын мазмунуна деп, бирок ушул эле учурда сиз эмне үчүн өзүңүз азыркы учурда обон жарата элексиз? Анча-мынча шык келип калабы? Шык келип калат, ооба. Катылып жатат демек. Катылып жатат. Бир-эки неме бирок иштеш керек, бир-эки мындай чыгарып, мындай жарым жартылай бар да, мындай эми дагы да иштеш керек аларды. Ошо буюрса аракет кылабыз обон чыгарышка, клип тартып, ыр жазып берип. Эми ушул кесипти тандаган экенбиз. Элге буюрса жакшы чыгармаларды аткарабыз. Жакшы. Сөз курулубуз жеңекебиз сиз үчүн деп туруп бир ырды аткарып берип коюңуз эми келинчегиңизге. Макул, анда келинчегиме арнап бир жакшы чыгарма аткарып берейин анда. Гүл кайрылар жөнүндө айтпай койдуңуз, макул. Келиңиз, жеңекебиз үчүн бир сонун чыгарма болсун сизден. Мен келинчегим бир жакшы көрөт, ошол чыгарма. Келиңиз, ошондой болсун. Жеңекебиз жакшы көргөн чыгармасына. Ал ырды Расул Маматов ага ырдап жүрөт. Дүйнө мага сенсиз караңгы деп. Ошол чыгарманы карайын анда.
жоқ, сенсіз маған жашоо жоқ, дүйнө маған сенсіз қараңғы. Сен жоқ, менің ырым жоқ, сенсіз маған жашоо жоқ, дүйнө маған сенсіз қараңғы. Gülgün sağan okşabay, gönlüm senden oyğanmay, düğünüm mağa sensiz karanlık. Düğünüm mağa sensiz, düğünüm mağa sensiz, sensiz karanlık. Olturamın içip şaraptı, günden günge bolboy baramdı. Bara turgan alın jolum, basa turgan darman jolum, bölme bugün sensiz karanlık. Bara turgan alın jolum, basa turgan darman jolum, bölme bugün sensiz karanlık. Başkaga gönül çapkan çok, sende izlep tapkan çok, düğünüm mağa sensiz karanlık. Düğünüm mağa sensiz, düğünüm mağa sensiz, sensiz karanlık. Azgırıldım jaman abalı, жалғыздықтың тарттым азабы. Жөліп тұрған өзім жоқ, айтып тұрған кебің жоқ, азырмаған бөлме қараңғы. Gülgün sağan okşabay, gönlüm senden oyğanbay, düğünüm mağa sensiz karanlık. Düğünüm mağa sensiz, düğünüm mağa sensiz, sensiz karanlık. Çapkan çok, sende izlep tapkan çok, düğünüm mağa sensiz karanlık. Düğünüm mağa sensiz, düğünüm mağa sensiz, sensiz karanlık. Düğünüm mağa sensiz, sensiz karanlık. Қандай керемет ырсаптар, сонун ардайым чыгармаларыңызды баягы сүйүп көрүүчүлөр билебиз, сиздин өзүңүздүн YouTube каналыңыз бар, ал жака ардайым өзүңүздүн ырларыңызды аткарып киргизип турасыз. Сураныштар жогору дегендей, бул идея сизге качан келип калды өзү негизи? Качан баштадыңыз? YouTube каналын ачып, өзүңүздүн таланттарыңызды ал жака тартуулап, видеолорду улам жүктөп. Мен өзү мындай ырдап жүрүп элем, YouTube боюнча түшүнүгүм жок болчу. Анан Одноклассникке жүктөп ушундай эле жүрчү элем. Анан мен 2016 Замирбек Ахматалиев деген агам менен таанышып калып, анан ошол менен чогуу жүрүп, көп жакка чогуу барып,
көп жерде айланып, анан ошол YouTube каналына жүктөдүм. Жүктөп мен ошо жүктөп отуруп, анан ушу каналды Каныбек Дайырбек уулу деп өзгөрттүм. Эми мага ошо каналга себеп болуп, ырларды ошого жүктөп, элге таанылтып, ушундай неме кылганга ошол агамдын орду чоң болду. Ошо Facebook'тарга жүктөп, мен мындайча айтканда продюсерим эле болчу да. Кече үйлөнгөндө ошол агам өкүл ата койдум. Жакшы. Өкүл ата коюп, эми тагдыр экен, ушу жакында эле 1 ай болуп элек ошол каза болуп калды. Ушу менен азыр YouTube каналды өзүм иштетип баштадым. Ошол анан ошо түптөгөн ошо Замирбек Акматалиев деген агам ушул YouTube каналды полный ошо иштетип, мен ошо элге таанылтканым ошол агам өтө өкүл атамын, биринчиден өкүл атам ошол орду чоң болду да. Ошол эмне үчүн акыркы учурда мен видеолоруңуздун аралыгын карап көрдүм. Баягы көп uzak аралыкта жүктөлүп калыптыр. Анан өзүңүздөн сырткары акыркы учурда дагы да болсо өзүңүз сыяктуу таланттарды видеолорун тартып киргизип калыпсыз. Өзүңүз да ошондой бир демилге көтөргөн окшойсуз. Башка таланттуу инсандарды дагы ошол YouTube каналыма киргизип турсамбы деген ой, Ооба, айылга барганда мен Исхак деген иним бар, ошону көбүнчө тартам. Элдер да таанып калды. Көбүнчө ушундай эми чыгып аткан баягы жаш таланттарды алып чыккым келет. Ушундай элге таанытып аларды дагы. Анан мен ырым жүктөп берчи, мен ырдап берейинчи, каналыңызга жүктөңүчү дегендер да көп. Алар да көңүл калбасын деп, аларды да колдоп, каналга чыгарып, ушинтип неметип турам да. Бир эми канал аркылуу таанылдыңыз, тойдо көп жүрөсүз, ал жактан. Андан сырткары сиздин бир ошо белгилүү инсан катары бир ыңгайсыз жерде таанып калган учурлар болгонбу? Күйөрмандарыңыздын арасынан. Ыңгайсыз эмес, же өзүңүз күтпөгөн эле жерден сен Каныбексиңби дегендейчи? Ооба. Эстетсеңиз, эгерде боло турган болсо ошондой окуялар. Андай окуялар көп эле болот. Кээ бир жерде Каныбексиң дегенде жок, мен агасы болом деп калган. Көбүнчө адаштырып айтып атат. Сен Дайырбексиң дейт. Атамдын атын айтып. Дайырбек. Жок, мен Дайырбек эмесмин, мен Каныбек десем, болду Каныбек Дайырбек болсун дейт. Андай өтө көп болот. Жакшы. Социалдык тармактарда дагы карап көрдүк, Instagram желесинде дагы өзүңүздүн ырларыңызды салып турасыз. Улам баягы сизге келген жакшы каалоо тилектерди өзүңүздүн күйөрмандарыңыздын ой пикирлери, суроолору менен эстетишип турасызбы? Жооп берип дегендей. Жооп берип турам. Комментарийге жазышат. Мына ырдап бер. Сөз аткарып берем ал ырлардын. Ошо эмне суроо берет, баарына жооп берип, мындай активный аракет кылам да. Эми негизи ырлардын багыты көбүнчө лирикалык жаатта, Мен оюмча, анан сиздин дагы жан дүйнөңүзгө жакын жанр деп коесузбу, багытпы ырлардан кандай лирикалык жааттабы, кандай ушундай ырларды жакын көрөсүзбү? Менин оюмча көбүнчө баягы моңдуу ырларды ырдаганыңызды көрүп калдым да. Ооба, мен баягы айттым эле. Көбүнчө мен текстине карайм, ырдынчы. Ошо текстке карайм. Ошо мындай көбүнчө мындай туулган жер, ата эне тууралуу мындай. Ошо оонуна да карайм, мындай биздин оончулар мындай эң сонун оондор чыгарышкан. Мисалы Түмөнбай Колдошов агайым дагы, агайымдан да көп нерсени үйрөнүп калдым, билип калдым. Ошо. Жакшы. Анда келиңиз, жогоруда дагы айттыңыз, жаштардын табиити менен да эстетишем дегендей. Жаштар кандай ырларды угат, же болбосо азыркы учурдагы Эрлан Андаш деп калдыңыз. Кайсы ыр чыгармалуу болсун, жан дүйнөңүзгө жакын болсо, келиңиз дагы бир ыр сураналы. Анда Бекборовдун Арман деген чыгармасын аткарып берем да.
деп айтам айтылгы сарман, айтылгы сарман. Түшүнбөйсүң билем аны сен үчүн жалган, сен үчүн жалган. Күйшүгүмдө азабында өзүм тартайын, өзүм тартайын. Чындап сүйүп калдым кызды сага бир тууган, ey, сага бир тууган. Чечилбе сарман, чечилги сарман. Адамзаты көтөр алгыз, көтөргү сарман. Sen ömür жалган, sen сүй жалган. Адамзаты чыдай алгыз, чыдагы сарман, ey, чыдагы сарман. Ишенбесең бул сүйүмө ысык көлкүбө, ысык көлкүбө. Ишенчи сен ак сүйүмө ала тоок күлбө, ала тоок күлбө. Сүйүмүндө айтып жүргөн бала кыялды, бала кыялды. Чын сүйүүнү билбей жүргөн менде о күнөң, ey, менде о күнөң. Чечилбе сарман, чечилги сарман. Адамзаты көтөр алгыз, көтөргү сарман. Sen ömür жалган, sen сүй жалган. Адамзаты чыдай алгыз, чыдагы сарман, ey, чыдагы сарман. Чечилбе сарман, чечилги сарман. Адамзаты көтөр алгыз, көтөргү сарман. Sen ömür жалган, sen сүй жалган. Адамзаты чыдай алгыз, чыдагы сарман, ey, чыдагы сарман. Армандар гонорарда болсун. Жакшы. Көп жерде жүргөндө, мисалы азыркы учурда көрүүчүлөр дагы арасында болушу мүмкүн. Талантыңызга таңданып, тамшанып, балким шакирт түшөм, же болбосо артыңыздан ушул аккордеон үйрөнөйүн дедим эле, же сиз ырдаган ырларды ырдап, сиз баскан жолдорду баскым келет деген балдар болушу керек, кайрыла бизге. Эгерде кайрылса, эмне кыласыз? Анан бул жакта отурган көрүүчүлөр дагы кантип кайрылса болот сизге дегиле? Рахмат. Антип жазгандар мага көп. Мага үйрөтүңүзчү эмес, шакирт болоюн дегендер. Мисалы, Москвада Арзмат деген бир менен курактуу эле досум, аз дос болуп жакын катташып калдык. Ошол эч нерсени билбечү эле стройкада иштеп, анан мен видеолорумду көрүп, ногурду ойноп берчи деп мага чалат. Мен ойноп, акырын ойноп туруп жөнөтүп берем. Ошентип эле үйрөнүп, азыр аккордеонду азыр мен дейин ойноп калдым. Анан кайрылышкандар болот. Кээде мен мисалы убактым болбогот, кээде Бишкектен чалат, Москвадан чалышат, мындай телефон аркылуу интернеттен эле үйрөтүңүз дегендер да болот. Мен неме болгондо үйрөтүп коем бош убактымда. Сиз курс ачып алышыңыз керек экен атайын. Анткени багыттары сизге туура келбей калат экен, бири Бишкектен, бири Оштон, бири Москвадан дегендей. Мисалы эми үйрөнүп кетиптир, жогоруда практикаңызда көрүндү, ал эми үйрөнө албай калган учурлар болобу? Мисалы окуучуларыңыздын эми кызыгып, болгону таңданып, анан үйрөнөйүн дедим эле деп канча аракет кылса дагы, же сиздин көзүңүз жетип калат, сенден мындай чыкпайт депчи. Болобу ошондой? Үйрөнө албагандар деле бар, үйрөнө албай мындай ошого кызыгыш керек, аракет керек. Анан үйрөнөм деген адамдарда сөз аккордеон болуш керек. Болуш керек, Ооба. Сизге алгачкы аккордеонуңузду ким алып берген же кайдан, качан алгансыз? Мен биринчи курста окууга тапшырганда ушул жерге келип биринчи жолу аккордеон кармап көргөм. Класска кирип агайдын ошо окуучуларга өткөн сабак өткөндө аккордеондор бар экен, 4-5 окуучуларга өтөт. Ошолордун биринчи жолу ошол жерден кармап көрүп, кандек сен сөз аккордеон алышың керек деп ошо агайым айтып анан атам алып берген. Эски аккордеон алып берген. Багыңызды ачкан аккордеон эски болсо дагы. Эски болсо дагы ошо менен үйрөнүп
Өзбекстандан алып берген мага. Анан кийинки аккордеондорду өзүм алып, анан агаларым бар, ошолор подарка кылышкан аккордеон. Бул аккордеон деле бир агам подарка кылган. Маегибизде бир аз болсо да сиз менен таанышууга аракет кылдык, бирок билебиз дагы да болсо сизде көптөгөн сырлар, да көптөгөн айтылбай калган сөздөр калып калды болушу керек. Балким кийинки учурларда жогоруда клип жаратам деп калдыңыз, сөз бериңизчи. Ооба, ошолорду талкуулоо менен биргеликте дагы да болсо маек болот деген ишеничтебиз. Эң негизгиси чыгармачылыкта ийгилик каалайбыз сизге. Артыңыздан өзүңүз сыяктуу таланттуу кыргыздын мыкты уулдарын эгерде үйрөнөм десе тарбиялаганыңызга биз дагы тилектешпиз. Үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Көрүүчүлөрүбүзгө өзүңүздүн каалоо тилегиңиз болсо айтып калсаңыз болот. Рахмат, ушу көрүүчүлөргө чоң рахмат, ушундай колдоп, анан сиздерге да рахмат, ушундай отдельно мени келип тартып, элге Отдельно барбасак сиз жок болуп кетет экенсиз. Көрсөтөйүн деп, эл менен тизме түз кылып, сиздерге рахмат, ишиңиздерге ийгилик, анан ушу элибизде, заманыбызда ар дайым тынччылык болсун, токчулук болсун, жакшылыктар гана боло берсин. Берүүбүздүн аягына чейин биз менен бирге болсоңуз абдан кубанычтабыз. Ар дайым Кыргызымда таланттар көп экендигин дагы да баса белгилеп өтөлү. Биздин комментарий бөлүмүбүзгө дагы кайсыл инсандан маек алуубузду каалайсыз? Жазып коюуну унутпаңыз. Бүгүнкү берүүбүз ошону менен жыйынтыкталат. Кайрадан көрүшкөнчө деп коштошуп калабыз.